Ассаламу алейкум, жалпы жамаат. Таксиде жаткан мекендештер, агалар, эжелер, карындаштар, инелер, байкелер. Барыңыздар кутмандуу кушак күнүңүздөр менен барыңыздарды кармаган орозуңар кабыл болсун. Туугандар, жанагындай өздөрүнө бир мындай кардар кабыл алыш үчүн, өздөрүнө кардар чогултуш үчүн рекламанын ар кандай жолдору менен бир мындай жалган жолдор менен эле элдерди мындай өздөрүнө азгырат го, билесиңерби? Ошолор боюнча бир аз сөз кылгым келип атат да. Мисалы үчүн биринчи этап кетсин, машиналар боюнча, анан кийин эң аягында ошо өзүм иштеп аткан такси боюнча сүйлөп кетейин. Биринчиде ошо машиналар боюнча жанагы айтат го. Келесиңер, тандайсыңар, кетесиңер, калаган суммага, калаган машинага, андай мындай деп анан деп барасың, баргандан кийин эле официальный доход, мондай, поручитель, история, бүң, саң, пиң, паң деп ар жерге айтып чыгат. Эмнеге ошол сөздөрдү, ошол уровендерди башына жазып койбойт? Элердин астында өзүңөрдүн инстаграмга жазып койгула, наркы берки деп. Жок, жанагы WhatsAppка кайрылгыла, мындай кылгыла деп. Зачем адамдын убактысын аласыңар? По факту айтып койгула. Ушундай нерсе керек, ушундай нерсе керек, ушундай керек, ушундай нерсе болгондон кийин ушундай нерсе болот десеңер, жанагы адам уже сортировка болуп туруп, анан кийин силерге потенциальный клиенттер барат да. Эми ошондой эле деп ойлойм да, эмне менин оюмчу. Менин оюм эгер туура эмес болгон болсо жазып койгула. Сен экенсиң типа депчи, бул типа маркетинговый ход депчи. Маркетинговый ход Нью-Йоркто гана действует, но не в Кыргызстане. Бизде по факту сүйлөп туруп, по факту барыш керек, потому что эл ар жак бул жактан жашайт, ар жак бул жактан Бишкекке барыш үчүн, себептен көп жер Бишкекте да. Маршрутка менен, ал жак бул жак менен, такси менен, то есть кыйналып барат. Онлайн жазсаң, келиңиз офиске дейт. Офиске барсаң, ал жак бул жакты сүйлөйт, и в итоге туура эмес болуп калат. Ошол эле жанагы маркетингти продвигать эткен адамдарчы, инстаграмда жанагындай таргетке берет го. Кийимдерди там, мисалы үчүн бир кандай бир инструменттерди сатканда, же болбосо дагы бир кандай бир мындай керектүү буюмдар сатканда инстаграмга киргизип коет да. Ушунча сомго ушундай болот, ушунча сомго ушундай болот деп. Чаласың, чалсаң, вообще эле башка нерсе айтат. Мондай болгондо, мондай болот, мондай кылсаңар мондай болот. Ушунча алсаңар ушунча кошуп беребиз, ушунча алсаңар ушунча кошуп беребиз деп. Ошол нерсени жазып койбойбу дейм да, адамды кайра идинца кетирип, чалгандын ордуна, убактысын кетирип ордуна. Нет, ошентип чалып туруп билиш керек, каяктагы бир сөздөрдү, каяктагы бир кереги жок нерселерди кулагың илет тагын. В итоге сага нерсе жакпайт, анан всё, короче, кереги жок дейсиң, болду. Ошондо получается ортодон убак кетип атпайбы? Народный месте. Блин, мындай эме болосуң да. Мисалы үчүн жанагы эме делечи, мен эми ал менен биринчи жолу сталкиваться эттим, но машинанын жанагы форсунка, ал жак болчу газовый эмелердин обслуживание кылабыз. Итоговый сумма канча болот деп жаздым бирөөгөчү смска. Жазсам 9900 сом болот деди. Анан так, ошондо 9000 сом нелер кирет десем, WhatsAppка жазды да. Ушундай. Всё, чётко анда, хорошо. Мен анда барайын дедим. Барсаң 9900 ордуна 17000 эсептеп берип койду. Кылып бүткөндөн кийин. Анан силер неге мындай дедиңер десем, бул жерде мындай болду, бул жерде мындай болду, бул жерде мындай болгон үчүн мындай болду. Ошону башында айтпайсыңарбы? Неге андай кыласыңар? Бизде башында ушундай. Ушундай дегенди түшүнүңүз болуп атпайбы? Мен мындай түшүнбөйм. Мен силерден 4-5 жолу сурап турган келдим го десем, дешет. Если что, типа жанагындай неповиновение деп туруп сөзгө аралаштырып коет да. Блин деп калып каласың. Ладно, ал деле өлүп кетсин, ал деле кирип кетсин кереги турган жагыначы. Но именно биздин сферада, таксистердин сферасында кандай азыр окуялар болуп атат? Как раз таки такси сферасында сөз келип калып айтып коеюн. Кимде ким парк издеп жаткан болсо, туугандар, мен сиздерге Автосити парктын сунуштап кетейин. Кимде ким ошол паркка кошулган болсо 1,5% комиссия болот. Жана ар бир комиссиядан кайрымдуулукка бөлүнгөн проценттер бар. То есть силер кылган заказыңардын төлөгөн комиссиядан процент бөлүнүп кайрымдуулукка бөлүнөт. Ошол үчүн смело коркпой иксан кылып жүрөм деген ой менен иштеп жүрөсүздөр. Ал кандай парк деген суроо болгон болсо, Автосити
1,5% алат, 200 сом бонус алып берет, 10 000 сом страховка деген нерсе. Ал эгерде сиз ДТПге попол болгонсоз, ошол ДТП сиздин күнөөңүз болуп калган болсо, ошонун протоколунун негизинде барып туруп 10 000 сомго чейин поддержка аласыздар. Бирок ДТПге попол болбой эле коюңуздар. Жана приздер болуп турат, бонустар болуп турат. Приздерге кандай приздер деген болсоңуздар, ар 2 жума сайын эң көп саат линияда, эң көп заказ кылган адамдарга ар кандай приздер ойлонуп турат. Видеорегистратор, держатель, провод, подставка, там аксессуарлар для работы в такси. Ошол үчүн кимде ким кошулган болсо, кошулуп иштеңиздер. Жана полностью документтер боюнча жардам берет. Күйсейине Көлбаева 43-те жайгашкан. Кимде ким барып туруп офисине келип туруп кошулсаңыздар болот туугандар. Жана жакшы парк, мен өзүм иштейм ушул паркта. Ошол үчүн туугандар ишенимдүү эле парк. Кимде ким кошулган болсо кошулуп иштеңиздер. Жакшы белектерге ээ болуңуздар. Анан кийин ушул таксопарктар реклама кылат го. 5000 сом, 1000 сом, 2000 сом, 4000 сом. Хорошо, берет экенсиң, мейли. Бирок бергенге чейин жазып кой да, как оно есть. 200 заказ кыласың, 500 заказ кыласың, 10 досуңду алып келесиң, 20 досуңду алып келесиң, там 45 жолу отуруп турасың, 15 жолу чай ичесиң, 5 жолу бул чайханага барып чай ичесиң, 15 жолу заправка кыласың деген условияңа жазып койгула да. Биздин паркка кошулгула, мен сиздерге 5000 сом бонус алып берем деп туруп, дальше жок. Чалсаң, убактын кетирип. Копол сүрөт иши. Аяк, короче, кантип эле саган, аркы берки. Ошондой болду экен. Значит, как болдурун жазып койгула да. 5000 сом бонусту силер аласыздар, эгерде ушундай кылсаңыздар. Биздин паркка кошулуп ушунча заказ кылсаңыздар, ошону алсаңыздар болот деп жазып койсо болобу? Эмнеге азыркы дүйнөдө, азыркы жаманда, азыркы заманда, азыркы жашоодо ушундай алдамчылар аябай көп болуп кетти. Эптеп эле, септеп эле бир өзүңдүн немең услугуң сатыш эле ошону алдашың керекпи? Чын айтып туруп эле лучше мындай на правильном пути, на достойном уровне эле заказ кылсаң болот го, набор кылсаң болот го. Анан жок, алдап, ардемкени айтып, ардемкени сүйлөп, ардемкени жок нерсени сүйлөп бокту жей бересиңер. Мындай айтканчы, реально бокту жей бересиңер. Токтоп койгон нерсени. Силерге ишенип канча деген адам ал жак бул жактан келип иштеп атат да, мисалы үчүнчү. Ал жак бул жактан келип иштеп, ал жак бул жактан келип подключение болуп атат. А силер подключение болгондон кийин, ушундай кылгандан кийин гана болот деп условия кылтасыңар да. Ошол условияны башында сүйлөш керек. Условияны башында тааныштырып туруп, анан кийин ошол условия менен дальше иштесеңер бардыгы жакшы болот деген мен жеке оюм ошондой. Сенин эле оюң ошондойбу? Комментарий жазып, оюн калтырып кет. Ийгилик барыңыздарга.